Таң жаңы гана сүрдү. Шаар эми гана уйкудан ойгонсо, айрым адамдар ишине жаңы камына баштады. Ал эми өрт өчүрүүчүлөргө күндүн кайсы убактысы болбосун, ишинде уйку, эс алуу, бээрлик өз учуру менен эмес. Куткаруучулар үчүн биринчи орунда адам өмүрүн сактоо. Бул өрт кызматкерлеринин машыгуу учуру. Ар дайым күч кубатта туруу үчүн куткаруучуларга кезексиз машыгуулар жүрүп турат. Анткени чыныгы кырсык учурунда куткаруучулардын мойнуна жоопкерчилик 2 эсеге көбөйөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде кырсыктардын ар тараптуу багытындагы кесепеттер жоюлуп келет. Техногендик кырсыктарга туруштук берүү оңой эмес. Бирок өзгөчө кырдаалдар министрлигиндеги талаптар так жана жоопкерчиликтүү коюлгандыктан аткарылган иштердин басымдуу бөлүгү натыйжалуу. Алардын алдыңкы сабында өрткө каршы күрөшүү турат. Бүгүн Бишкек шаарында ири өрт кырсыгы катталып, өрт өчүрүүчүлөр ыкчамдуу түрдө иш алып барышууда. В кафе в центре Бишкека прогремели взрывы. На месте работают 3 пожарных расчета. К этому времени возгорание удалось локализовать. Пожар на территории бывшего завода «Фрунзе». Пожар на складе горюче-смазочных материалов столицы локализован. Ар бир чакырып эле бүтүп азыр чыгаш деп даярданган маал эмес. Мисалы башка иш алып бараткан учурда эле чакырык түшүп калат, тревога деп диспетчерлер айтып калса эле ошо менен чуркаган бойдон барып эле өзүбүздүн баягы темир атыбызга отуруп жөнөйбүз. Көбүрөөк ушул жерде чакырык түшкөн жерде өрт болобу, авария болобу, ошол жерде болгон маалыматтарды алып анан баратканча уже разведка деп чалгындоо учурунда эле уже маалымат топтоп уже астыга 1-2 шаг уже мындай иштерди аткарабыз деп пландап уже барабыз, милдеттерди коюп ошол алдыга койгон милдеттерин аткарууга аракеттенишет. 94 жылдан бери өрт кырсыктарына каршы туруп, нечендеген өмүрлөрдү сактаганга себепчи болгон эр азаматтар мамлекеттин эң чоң жүгүн артып, кызмат милдетин так аткарып келишет. Ооба, расмий статус алып, өз кызматын түптөп, өлкөдөгү алгачкы мамлекетке таандык болгон кызматтын бири дал ушул өрткө каршы кызматы. Республика аймагында 1 жыл ичинде 1000ден ашуун өрт кырсыгы катталып турат. Алардын башкы себеби этиятсыздык. Тагыраагы айтканда шалакылык. Анын кесепетинен нечендеген өмүр кыйылса, мамлекетке болсо экономикалык ийри чыгым алып келет. Жылдан жылга 4000 өрт кырсыгы катталат жана ошо келтирилген материалдык чыгымдары 600 миллион сомду түзөт. Бул орто эсеп менен. Анан ошо бүгүнкү күндө өрткө каршы бизде 200гө жакын автотехникабыз бар жана 3000ге жакын өздүк курамыбыз бар. Жана ошо Кыргыз Республикасынын аймагында 90га жакын бизде өрт куткаруу бөлүмдөрү бар. Өрткө каршы кызмат өтөгөндөрдүн башкы милдети адам өмүрүн сактоо, коргоо жана жардам көрсөтүү. Кырсык күтүүсүз келгенде өмүрүн тобокелге салып, ажалдын азуусунан адам өмүрүн сактап калыш үчүн өз жанына карабай алып урушкан эр азаматтар өз кесибин сүйгөндөр. Өрт өчүрүүчү болуп иштеген негизи көп пожарлар болот, чоң пожарлар болгон күндөр болгон. Сутка менен пожарда болуп калган күндөр болгон. Тоолор күйөт, тоолорго чыккан күндөр болду. Суу
суу ташкындап муз тоңгон күндөр болду. Муздарды чабап, суу жүргөндө үйлөрдү каптаган убактарда подвалдардан суу сордуп чыккан күндөр болду. Бул өрт деген бул аябай жоо, тилсиз жоо деп коет го. Аяктан жансыз денелерди көтөрүп чыккан күндөр болот. Өрткө кыйыныраак болгону менен жакшы өрт өчүрүп келип бирөөнүн үйүн же мүлкүн сактап калсаң ичиңде эме болот да, кубаныч сезимчи. Бирөөнүн эмесин сактап калуу деген өрт, конечно, болбой эле койсун. Өрттү сактаган жакшы деп коет го. Эл кызматында талыкпай эмгектенген өрткө каршы кызматкерлердин эрдиги баа жеткиз, алардын тилеги кырсык болбосун. Заман алдыга жылып, жаңы технология күч алган сайын кырсыктардын да түрү көбөйөт. Аны болтурбоо бир гана өрт куткаруучулардын эмес, ар бир жарандын милдети деп сезишибиз керек. Өрт куткаруу кызматы саламатсыздар. Турак үй түшүндүк маалыматтар алынды. Абаттан ушул жерден иштелип чыгып, шаар боюнча райондорго жөнөтөбүз. Бишкек шаарында 4 район бар, ошол 4 райондун баардыгын эле ушул жерден кетет, ар бир частька биз чалып, карап кайсы район айланасы болсо ошол районго жөнөтөбүз да. 100дөн ашык телефон чалуулар түшөт. Звонок түшкөндөн эми биринчи 101 кызматына деп түшкөндөн кийин биз алабыз дагы адрестерин тактайбыз, дарегин тактайбыз. Ар бир жаран коопсуздукту алдын алуусу керек. Биз өзүбүздү жана жакындарыбызды коргоого милдеттүүбүз. Биз силердин кызматтабыз. Сиздер да өзүңүздөр үчүн ар дайым коопсуздукту сактаңыздар. Эл жүгүн ээнин арткан эр азаматтардын бүгүнкү кесиптик майрамы менен куттуктайбыз. Сиздердин кызматыңыздар, мекенге болгон сүйүүңүздөр, патриоттук сезимиңиздер башкаларга дагы чоң үлгү. Кызматын өздүк курамды эртек кыска жолдор менен өрт чыккан дарекке жеткизүү. Биздин биринчи максатыбыз адам баласынын өмүрүн сактап калуу. Биз пожарны өрт куткаруучулар 5 принцип менен иштешет. Ошо 5 принципти карманып, эң 5 принциптин биринчиси ошол. Эң биринчи адам өмүрүн куткарып калуу. Андан кийин принциптер менен иштешебиз. Бул кесип өзүмө жакканым үчүн буюрса ушул жерде эмгек сүрүп пенсияга чыгып кетейин деген ойдобуз. Урматтуу кесиптештер, мекенибиз тынч болуп, ар дайым коопсуздуктардын алдын алуусу жакшы жыйынтык берип, эч качан өрт болбосун. Ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө бекем ынтымак, узун өмүр жана бакубат турмуш каалайбыз. Бар болуңуздар.